Урматтуу окуучулар, мен силерге бүгүн бир тарыхты айткым келип турат. Жаштык бул энергия. Силердей жаш кезинде мамлекеттин бир топ иштерин алдыга жылдырган. Алар Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов. Алардын да артында жаштык турган, энергия турган. Урматтуу окуучулар, жаштыгыңарды туура пайдалангыла. Бүгүн менде өзгөчө жаңылык. Силердин жаштыгыңарды, балалык курагыңардын кызыктуу өтүшүн каалап, жалпыңар менен экскурсияга чыгабыз. Урматтуу окуучулар, биз азыр Алай ханышасы деп аталган, чын эле айылдардын арыстаны деп жүргөн, бир эле кыргыздарга эмес, Орто Азияга өзүнүн кемеңгерлиги, акылдуулугу менен, данышмандыгы менен бүтүн элди сактап калган Курманжандатка энебиздин эс алган ыйык жеринен баштап жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин Үңкүр музей комплекске кош келипсиздер. Үңкүр 2 кабаттан турат. Биринчи кабаты бул бириккен Карстык кичинекей үңкүрчөлөр, ал эми экинчи кабат болсо бул табигый үңкүр болуп эсептелинет. Үңкүрдүн ичинде кышын жайын температура өзгөрбөйт, бул 14-15 градустагы жылуулукту түзөт. Музей 1978 жылы ачылган жана анын автору Кубанычбек Назаров. Биринчи эле ушул тоонун макети менен баштайбыз. Тоонун узундугу 2 километрге жакын, ал эми бийиктиги болсо деңиз деңгейинен өйдө карай 1175 метр түзөт. Ал эми туурасы болсо 400 метрден 850 метрге чейин жетет. Биринчи зал бул байыркы диндерди бирине арналган зал, бул Зарастризм дини. Зарастризм дининде адамдар 4 нерсени ыйык деп эсептешкен, бул жер, суу, аба, бирок анын ичинен дагы ыйыгыраак болгон, бул жер менен от болгон. Ошол себептен адам өлгөндөн кийин адамдын сөөгүн жагып салуу же болбосо аны жерге берүү деген нерселер аябай чоң күнөө болуп эсептелинген. Ошондуктан ушундай имараттарды курушкан. Бул имараттын аты Дахма деп аталат. Дахманын бийиктиги 30 метр, ал эми туурасы 40 метрде түзгөн. Зарастризм дининде болсо өзүнүн ыйык жазмасы болгон. Бул ыйык жазмасы Авеста деп аталат. Бул жерде Авестанын орусча которулган вариантынан кичинекей үзүнү жана ошондой эле бул эми Авестанын гимныбыз деп эсептешкен. Конфуцийдин жакшы сөзү бар, тарыхын билбеген эл болбойт деп. Кайсыл өлкө өзүнүн күчтүү мамлекет экенин сактап калам десе, ал тарыхын билиш керек. Бүгүн музейден бир топ тарыхый маалыматтарды, тарыхый бир сонун эстеликтер жөнүндө, ошондой эле экспонаттар жөнүндө маалымат алдыңар. Анда биздин экинчи экскурсиябыз Ош гуманитардык педагогикалык институтунда. Ош мамлекеттик педагогикалык университетине куш келипсиңер, урматтуу окуучулар. Биздин бул электронный библиотека. Бул жерде мисал үчүн
10 миңден ашық электронный китептер бар. Студенттерге бұл жерде өзіне керектүү китептер бар. Мысалы, сайттан өзіңөр ссылкамен ашып алып, анан бұл жерде интернет бесплатный. Анан жанагындай сабактан кейін келип, бұл жақта өзіңөргө керектүү интернеттен маалымат алып, сабаңарга экзаменге, модулга даярдансаңар болот. Бұл жерде бош убагыңарда пара жок болгондо, убактыңар болгондо китепканага кирип окусаңар болот. Китеп окуп, бул жактан студенческий билеттериңер менен алып, андан кийин бул жакта китеп жок болсо, бу жакта электронный китепканалар бар, компьютерлердечи. Через интернеттен кирип, ошо сайттан кирип, каалаган китебиңерди дүйнөлүк деңгээлдеги өзүнүн кырсындагы өзүгө керектүү китептерди кайсы предметте болсун ошону алып окуп, маалыматтарды көчүрүп алып кете берсеңер болот. Бул жерде биздин баардык окуу жайдагы болуп аткан күн сайынкы жаңылыктарды ушул студияда алып чыгат. Бул негизги студияда эч кандай журналистика факультетин бүтпөгөн эле өзүбүздөгү эле кызматкерлер иштейт. Мындан айтканда, журналистика тарабына кызыккан, таланты бар бир кыз иштейт. Баардыгы өзүбүздөн бүткөн агайлар ушул студияны иштетет да. Анан бул ачылганыга 2008 жылы ачылган, бирок жыл сайын оңдоп түзөлүү болот. Мисалы, мыналардын баардыгы быйыл бүттү. Мыналардын баардыгын ушул жерде иштеген журналист кыз өзү сатып чыкты. Баардыгы өзүнүн идеясы. Анда бул жакка кирели, бул жакта редактор Байке бар, өзү да түшүндүрөт да. Куш келипсиздер. Бул жер биздин окуу жайдын телестудиясы. Бул жерде биз өзүбүздүн улан кыздар, кызыккан улан кыздар, окуган кыздар келип, өздөрү каалагандар тажрыйбасын өстүрүп, анан келечекте чоң-чоң баягы телевиденияларга өсүп өнүп ушул жерден алышат, окуп алышат. Бул жерде биздин кесиптик деле атайын окуу жайыбыз факультет жок болгондуктан, бирок таланттуу студент кыздарга, балдарга аябай чоң, мындайча айтканда, мүмкүнчүлүк десек болот да. Бул жерде ар түрдүү жанрда программалар даярдалат. Оюн, зоок, күлкү, вайн деп коет азыркы тилде. Ошондой тамашачылар да келип өздөрүнүн эмелерин кылса болот. Кыскасы, биздин эшик ар дайым студенттер үчүн ачык. Бул биздин окуу жайдын музейи. Бул музейдин түптөлгөнүгө быйыл 2014 ачылган. 2014 окуу жайдын 90 жылдыгы болгон. Ошол мезгилде ачылып, ошондон бери толукталып, ушинтип келатат. Өзүңөр көргөндөй эле бул жерде окуу жай 1925 жылы педагогикалык колледж болуп түптөлгөн. Ошондон берки басып өткөн ийгиликтери, басып өткөн жолдору баары камтылган. Ошон үчүн азыр кеңири өзүңөр да таанышып чыксаңар болот. Анда бул жакта биздин бүт ийгиликтүү инсандардын, ийгиликтүү студенттердин, келген коноктордун, бүтүрүүчүлөрдүн сүрөттөрү бар. Өзүңөр көрүп атасыңар. Андан кийин окуу жай, биздин окуу жай Кыргызстандагы эң жападан жалгыз педагогикалык, чыныгы педагогторду даярдаган окуу жай болгондугу үчүн мына бул жакта эң мыкты, жылдын мыкты педагогикалык окуу жайы деген наамдарды алганбыз. Бул жактагы бүт биздин эл аралык деңгээлдеги, кыргызстандык деңгээлдеги жетишкендиктерибиз. Ал эми бул жактан баштасак, бул жакта өзүңөр көрүп турасыңар, президенттик стипендиянттар, анын катарында силерди окутуп жүргөн Бүлгүл эжекейибиз дагы бар. Карасаңар, бул жактан Бүлгүл эжекейибиз. Урматтуу окуучулар, бул жер лингофонный кабинет деп аталат. Бул кабинетте болсо силер ар кандай башка тилдеги чыгармаларды которсоңор болот, башка тилдеги аудио уктурууларды угуп которсоңор болот. Эгер конференция, симпозиум башка тилде болуп жатса, кулагыңарга ушундай лингофонный тагасыңар дагы силерге түшүнүктүү кылып, ошол өзүңөрдүн тилиңерде которуп берет. Достор, биздин экинчи эс алуубуз, экскурсиябыз белгилүү Токтогул паркында болмокчу. Балдар, кыздар, бул жер Ооган согушунда жана Баткен окуясында курман болгон жокерлерге арнатылып жасалган. Буларды эч ким эч качан унутпайт.
Анткени мамлекеттин бүтүндүгү, эл жерибиздин тынчтыгы үчүн жандары курман болгон инсан.